Биз биринчи алардын туугандары менен иштейбиз. Туугандары гана жок, биз албайбыз дегенде гана анан ошол жана базага катталат. Үй болуш керек, ден соолугу жакшы болуш керек, киреши булагы болуш керек, соттолбогон болуш керек адам. Балага келечек берем, ушу балага кийинки жашоого жакшы шарт түзөм деп асырап алуучулар ушул ой менен келиш керек да. 2019-жылдан баштап биздин жарандар азыр балдарды электронный базадан көрө алат. Аны үчүн алар биринчи ирет аймактык социалдык камсыздоо башкаруусуна барышат. Мындай сөз менен айтканда соцзащитага. Ошол соцзащитанын ичинде балдарды коргоо бөлүмү бар. Орган опеки ошол жака кайрылышат. Азыр документтердин тизмеси да азайып калды. Аны алыш да оңой болуп калды, түндүк аркылуу да уже оңой алса болот. Ошондуктан ошол тизменин бул керектүү документтер. Ошо документтерди алганда көп убакыт кетет деп кээ бир жарандарда кайрылганда биз айтабыз да, мен себеби дегенде өзүм райондо ошол орган опекиде өзүм иштеп келгем 10 жылдан ашык. Ошол кайрылгандарга мен айтчумун, документ бул да, себеби дегенде биз баланы багыш үчүн, баланын муктаждыгын канааттандырыш үчүн биз шарт түзүш керек. Бул үй болуш керек. Өзүнө таандык үй болуш керек, ден соолугу жакшы болуш керек, киреши булагы болуш керек, соттолбогон болуш керек адам. Ушул документтерди бергенден кийин биздин аймактык кызматкерлер каттап, бул адам баланы багып алаганга мүмкүнчүлүгү бар деп корутунду чыгарып, ошо корутундун негизинде электрондук база бар. Ата-энесинин кароосуз калган балдардын базасы. Ошол базадан балдарды көрүш үчүн ошол талапкерлерге логин пароль берет. Логин парольду алгандан кийин биздин сайттагы портал бар. Ошол жака логин парольду киргизет дагы, алардын критерийине жараша балдардын тизмеси чыгат. Ошол балдардын тизмеси чыккандан кийин анан бала ага чейинки талапкерлер жок болсо багыт алышат балага. Анан ошол баланын жайгашкан жери боюнча биздин жанагы орган опекиге кайрылып, биз ошол балага багыт алдык, ушул баланы көргөнгө мүмкүнчүлүгүбүз барбы деп, анан ошондо гана баланы көрө алышат. Мен азыр айтып кетпедим, бул адам жанагы бүт шарты болсо, бул андай деле кезек күтпөйт. Кезек Бала бар болсо. Кезек бар. Кезек кандай? Мындай түшүндүргөндө, азыр биздин базада 838 адам катталган. Ошол адамдын, мисалы, сиз болсо 2015-жылы катталсаңыз, мен 2017-жылы катталсам, сиз ошол баланы монтип базасыз. Мен ушул баланы таңдадым деп. Сиз бассаңыз, анан 2 мүнөттөн кийин или сизге чейин мен бассам, биринчи сизге болот приоритет. Себеби дегенде сиз көптөн бери күтөт. Да, ушундай эме бар. Өзүнүн кезектин бир шарты бар. Балдар үйлөрүндө абдан көп балдардын саны, эмне үчүн анан биз ала албайбыз деп көп суроолор туулат. Мен аны жакшы түшүнөм. Себеби дегенде балдардын саны аз эмес. Бирок деген биздин жарандар көбүнчө 4-5 жашка чейин балдарды бага алгысы келет. Себеби дегенде түшүнүктүү, бала чоңойгончо, бала меники болсун, бала өзүнүн аң сезими турукташканча менин балам деп айтканга деп биздин жарандар көп ошону каалайт. Бирок дегенде биздин балдар үйлөрүндө көбүнчө 4 жаштан өйдө балдар, биринчиден 4 жашка чейинки бала болсо да анын бир туугандары бар. Мисалы, ошо 4 жашка чейин бир баланын 3 бир тууганы алардын жашына жараша башка балдар үйлөрүндө. Биз жашына жараша балдарды балдар үйлөрүнө жайгаштырабыз да. 4 бир тууганды багып алганга биздин көп жарандар мындай айтканда макул эмес. Шартынан дагы көп адамдар мындай 1-2 баланы депчи, потому что ал бир туугандар уже 5 жаш, 6 жаш, 10 жаш курактагы. Ошондой мындай айтканда бул ал адамга тоскоолдук жаратат деп ойлойт да. Ошол себептен көп жарандар мындай айтканда баланы багып алганга шарты жок деп ойлойт.
Бирок болсо мисалы кээ бир ата эне баласын бакпайм деп бала үйүнө таштап кетет. 4 жаштагы бала деп коелук. Ал баланы каттады биздин кызматкер. Каттаганда мисалы ошо каттаган моментте эле бир адам басып койсо, ал бала уже башка жарандарга алар баланы көргөнгө уже шарт болбой калат да. Ошол себептен жарандарга кайрылуу дагы алар катталса күндө ошол биздин эмени порталга кирип туруш керек да. Биз биринчи ирет биздин мыйзамга ылайык биз биринчи алардын туугандары менен иштейбиз. Себеби дегенде бала болсо өзүнүн ата тегин билгенге укуктуу деп биз туугандар менен иштеп, туугандары гана жок биз албайбыз дегенде гана анан ошол жана базага катталат. Көп суроо бизге пайда болот да. Биз эми прессадан окуп атабыз, мынча бала келиптир, биздин Россиядагы кыргыз жарандардын балдары, алар эмнеге каттоодо турбайт деп. Себеби дегенде алардын көбү деген биздин туугандарына, үй бүлөлөрүнө кетет. Жарандын паспорту, никеси болсо экөөнүн официалдуу түрдө никеси, үй бар деген да маалымат, үй мүлкү болуш керек. Соттолбогон болуш керек адам, ден соолугу жакшы деген документ болуш керек. И иштеген адам иштесе иштеген жеринен маалымат, анан киреше булагы. Да. Биздин министрлик балага үй бүлө табуу боюнча биз иштейбиз. Үй бүлөгө бала эмес. Биринчи учурда баланын укугун ойлоп, балага үй бүлө издейбиз да. Ошол учурда биз айтабыз, баланы алыш үчүн бүт шарттар түзүлүш керек. Сиздер көп учурда биздин жарандар мындай майыптыгы бар же кичине мүмкүнчүлүгү чектелсе эле баланыкы көп албайбыз деп мындай каалашпайт да. Анан ошондо түшүндүрөбүз. Балага биринчи ирет балага келечек берем, ушу балага кийинки жашоого жакшы шарт түзөм деп асырап алуучулар ушул ой менен келиш керек да. Себеби дегенде биз көп учурда ата эне ушу мага кийин чоңойгон, мен картайганда мага жөлөк боло турган деп ушинтип ой менен кайрылышат. Жана биз жана базада 3 ай мисал бала катталгандан кийин 3 айдан кийин биздин кыргыз жарандары балага жолдомо албаса, ошол балдар чет өлкөлүк жарандарга асыроого кетет. Мындай айтканда алардын базасына кетет. 3 ай приоритет биздин кыргыз жарандары. Андан кийин гана биздин кыргыз жарандар жок, биз албайбыз деген балдардын эмеси бүт маалыматы чет өлкөлүк жарандарга кетет да. И көп учурда чет өлкөлүк жарандар майыптыгы бар балдардын алышуунун себеби жана мен сизге жогору айтып келдим, алардын көз карашы бул балага келечек берип, мунун ден соолугун жакшыртыш.